санарип сабаттуулугу начар болгондуктан халк шылымдарды угуп, кээ бир учурда акчаны жөнөтүп, кээ бир учурда кыймылсыз мүлк менен ажырап жүрүшөт. Тилекке каршы азыр мына көрүп атасызбы, түндүк аркылуу даже керек болсо ошо автоунааны, керек болсо ошо эле кыймылсыз мүлктү сата аласың да. Ошол менен шылымдар пайдаланышат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен мындай механизмди сунуштап атам. Жаран барып же арыз менен кайрылат, же ошол эле түндүк аркылуу кайрылып, өзүнө кыймылсыз мүлктү сатууга тыюу сала алат. Мына жерди өткөрүүгө, үйдү өткөрүүгө кайсы маселе болбосун, үй бүлөнүн өзүнүн адвокаты ошол бүт ал адам дееспособный, мүмкүнчүлүгү бар мезгилде дагы, мүмкүнчүлүгү жок мезгилде ооруп турабы, башка жака кетеби, же каза болуп калабы, баардык тарапта ошол үй бүлөнүн өзүнүн жеке адвокаты, жеке юристтери тескейт да. Мен ошого түшүнбөй турам да, азыр кайсы жол менен көпчүлүк жарандарда үй бүлөлүк адвокат жок го менимче. Жарандар кайрылып атканда, так мындай карасак, аларга шылымдар чалганда биз УКМКдан же банктан чалат, срочно акча керек дегенде барасыз, ошол бир агентство барасыз, силерди киши күтөт, силердики отмывание денег болуп атат деп алдап, ошол чейин алып барат. Өзү жаран барып, тилекке каршы даже сезбей, что аны шылымдар ошондой алдап атышат да, аны сезбей барып өзү сатат, акчаны берет и все. Омин. Акчасы жок, үйү дагы жок. Бирок ушундай кишилерге, карыяларга, майыптыгы бар болгон адамдарга ушундай самозапрет керек экен да. Мисалы бирөөсү отуруп, ата энеге ушуну атайын самозапрет кылыш мүмкүн специально, чтобы барып бирөө шылымдар алдабасын деп.